Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Бүгүн сиздер менен биз ушул ынтымак жакшы, ырк жакшы деген темада ынтымак жөнүндө сөз кылабыз. Биз менен Марвада, насихатта кала бериңиздер жана ошондой эле Фейсбуктан дагы акмалап суроолор болсо берсеңиздер болот. Эң негизгиси кайсыл жерде ынтымак болсо, ошол жерде өсүү бар, өнүгүү бар. Боорукер, мээримдүү Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Биздин конокторубузду тааныштырып өтсөк, жеке ишкер Осмонов Данияр мырза, кош келдиңиз. Жана ошондой эле Альянс мебелдин жетекчиси, негиздөөчүсү, талант ажы Бекмаматов агабыз, кош келдиңиз. Кутмандуу күнүңүздөр менен алтындай болгон убактыңыздар бөлүп келгениңиздер үчүн сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Анда Данияр мырза, сөз сизден болсун. Ушу ынтымак дегенде элибизге азыр эмнени айтсак болот? Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, Темирлан мырза. Алла разы болсун сиздерден. Ынтымак дегенде сизден баштагым келип турат да, биринчи сөздү. Себеби могу мен Баткен окуясынан баштайын, кечеге эле болгон, унутулду элек, бир 2 күн болду. Ошол штабтардын жабылып атканына, себеби мен ошол жерден биздин ынтымакка чакырып, чуркап жүргөнүңүздү көрдүм да. Анан байкап баарыбыз сырттан баягы кандай десем, кош көңүл болбойлу деп, биз дагы өзүбүздүн ушул ынтымак жөнүндө кандай мамилебиз бар экенин билдирейли деп, ушул эмерекчилер жааматы деп атайын топ түзүп, негизи өзүбүздүн жааматыбыз бар. Талант мырза көз 20 жылдан ашык аркалап келатабыз ушул кесипте. Чогуу келатабыз да. Эми өзүбүзчөбүз, бирок чогуу аркалап келатабыз. Өйдө да өк. Ооба, өйдө жөлөк болуп, башында мындай бир эмерекчилер көп, өздөрү бири-бирин кандай десем, мындай конкурент катары көрүшчү да. Башында. Азыр башка. Ушул ынтымактын, эмерекчилер ынтымагын башын баштаган деп айтсам болот да. Мынакей Талант мырза, Ажыке досум болот. Баш жагында жөн эле коллега элек, азыр дос болуп, доска айланып кеткенбиз. Бекем ахиреттик дос болуп, иншалла. Ушул ынтымактын башы ушул алыскы 20 жылдан башталат десек болот да, эмерекчилердин. Баракелде. Ынтымак деген бул ынтымак бар жерде ырыс бар, береке бар, иншалла. Бул кыргыз элимдин ынтымагы өтө бийик деңгээлде көрсөттүк. Биз ар дайым көрсөтүп келет кыргыз элим. Ошонун ичинде, кыргыз элинин ичинде биз да барып эмерекчилер, иншалла. Демек, жанагы ошол алдымдар айткандай, баш катчысы бир муштумуз. Ошол акыркы атын болсо дагы, таттуусун болсо да салып атты да, өткөндө көрүп аттык. Ошол пенсияларын алып келип берип атты. Анын ичинде анан сиздер дагы өзгөчө ошол чоң бир мындай мамлекетке бир жакшы жардам бердиңиздер. Талант мырза, да сөз сизде. Мынакей Данияр агай да жакшы маселелерди айтып өттү. Ошол ынтымак достуктан башталат экен да. Анан жалпы эле биздин Кыргызстаныбыз өзү негизи мындай, кечээ Садыр Нуркожоевич да айтты өз сөзүндө, ушул баягы биз мындай бирөөгө көз арткан эл эмеспиз, мындай жомарт элбиз, ошол ачкага ашын берген, керек болсо атын берген, тонун берген элбиз да. Анын кошуналар тарых жакшы билет. Анан тарыхта даана жазылып турат. Анан ошол учурда эгерде мындай ою бузук, дили бузук болсо, ага катыгын бергенге да даяр элбиз. Анда сөз сизде. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Ислам өзү негизи ынтымак, анан тынччылыктын дини да. Бул да Кудайдан келген бир чоң неамат да. Анан кече күнү жапатырмак элибиздин бардыгы, журтчулугубуз жаш карбей, колунан ким кандай келсе, же кандай сөз келсе, ошонун бардыгын мекенин арнат деп ойлойм да. Кандай арнат дегенде ошо тынччылык, анан кийин аманчылык үчүн арнады да. Бул Кудайдан келген неамат. Албетте биринчи Алла
өзү бардык бийиктикте. Анан бизге дин берди ушу менен жашагыла депчи. Андан кийин эле кайсы бир устазыбыз айткандай, андан кийин эле ошо бир тынччылыкта аманчылык. Ушундай убакта канчалык биримдик экендигиң, канчалык жүрөгүң менен күйгөндүк экендигиң мындай адамдар бир жагынан иргелип дагы, анан байкалып дагы, анан өзүңдү мен аябай патриотмун, мен кыргыз элине күйөмүн деп жүрсөң, башка бирөөнүн күйүп атканын көрүп, өзүң эч нерсе кылбаган экениңди билет экенсиң да. Дароо сезилет. Кече ошол окуялардан мен өзүм алган бир тарбиялардын бири ошол болду да. Албетте ар бирибиз өзүбүз кыргыз жаран болгондуктан ар бирибиз кыргыздын патриот деп билебиз да. Бирок ошентип жүрсөк дагы башкалардын кылып атканын көргөндө меники жок эле турбайбы дейт экенсиң да. Мен эч нерсе кылбай эле экенмин да депчи. Колунан келбеген адам, колунан баягы финансовый келбесе дагы бардык убактысын берип аткандарды, күйүп аткандарын мындай көрүп, анан дагы мындай толкунданып, ошол нерсе мындай көтөрүлөт экен да. Эртең менен ошол окуя болду, анан кийин биз дагы ошо азыр Данияр досум айтып кеткендей, биз дагы мебелчиктер баягы мурунку окуяда эле ошондой бир пикир кылып койдук элек өзү. Барып бир ошо жеринен барып көрүп, анан кийин ошол жерден бир жардамыбызды көрсөтүп келсекпи деген биздин өзүбүз ой тилектерибиз бар эле да. Ошондой бир уюштуруу, эмерекчилердин бир уюштуруу балдар бар. Бу жерде Сонун Мебель, Элит Хом деген балдар бар да, жакшы патриот жигиттер да булар дагы. Анан ошолордун болуп мындай сүйлөшкөндө ошондой бар эле, анан алып калып. Сөзүңүз өзүңүз Тумантаж. Эмерекчилер дедиңиз, ушул Кыргызстанда жалпы эмерекчилер фирма дейбизби, же болбосо компания жеке кандай бир жалпы канча түзөт жалпысы? Сиздин группаңыздарда канча? Жалпы эми билбейт экенбиз, эми көп эле го дейм, бул кээ бирлер аты бар, кээ бирлердин аты жок дегендейчи, бирок мындай мемлекеткенде мындай чынында санын билбейт экен. Өзүңүздөр чогулуп мындай жанагындай шерне аркы өркелеп отурасыздарбы? Мындай сүйлөшүп биз баягы мурдатан бери 20 жылдан бери мынтип эри чаркак болуп чогуу иштешип келген балдар мындай чогулуп турабыз да. Анан кийинки чыккандар бар, анан мурункулар да бар дегендейчи. Анан биз баягы тең баягы жашыбызда тең болуп 1-2 жаш эскиден келаткандар. Келаткандар ошондой баягы дос жарбыз дегендин да. Анан ошентип ошондон улам анан бул окуя эме калып кетти да, бара албай калдыктан ошентип аткан болчук. Анан бир убакта кече күнү болгондон дароо чогула калдык деп баягы дагы ушундай болуп кетти. Эмне кылабыз эми деп анан Данияр досубуз башында туруп берди, казык болуп ошол жерде. Анан кийин Кулатова менен тиги Матросонун көчөсүнө жана фураны сүйлөшүп койдук. Анан тез эле чогулуп калды ал жерденчи бир башчылык. Бир фура жөнөттүңүздөр, Ооба. Калган тиги немеден толуктап, тиги спорттон мемеден толуктап алып ошо. Жакшы анда, Данияр агай, мынакей жакшы нерселерди жасадыңыздар, Кудай ыраазы болсун. Эми эң нескиси ошол мен сиздердин атыңыздардан, жалпы эмерекчилердин атынан, биздин ушул насихат Марва Тилекалынын атынан, таалим программасынын атынан ошол биздин өтүп кеткен баатырлардын ата-энесине, жакындарына, кыргыз журтуна сабыр тилейбиз, кайрат тилейбиз, ынтымак тилейбиз, Кудай буйрса. Жанагы жакшылыктар алдыга деп ойлойбуз, Кудай буйрса. Анан эң нескиси мынакей биздин муфтияттагы миңдеген ошол баатырларга, шейиттерге хатымдарды кылып атат. Кудай таала кабыл кылсын. Кээ бир учурда ушундай болот экен. Кечээ да көрүп атабыз, 3 баатырды мына ата бейитке койдук да ошол жерде жашырып, анан кээ бир адамдар 70-80 жыл жашайт экен, 100 жыл жашайт экен. Бирок ошол өлгөндө адамдар эртерээк кетти, ур эле, тигиндей мындай эле, же болбосо мамлекет тоноду эле деп кутулганыбызга рахмат дейт экен. Кече карасаңыздар ошол баатырлар үчүн ошол 7 дубандан чогулуп келип, ыйлашып, эл үчүн, биздин тынчтык үчүн деп ошол жерде турушту да. Демек, азыр биздин элибизге Данияр мырза эмне жетпей атат? Мен бир аз жанагы сиздин берген суроого кичине бир толуктоо кылып коеюнчу. Жарайт. Бизде канча эмерекчилер бар деп атпайсызбы? Ошол бизде эмерекчилер көп. Анчкем айткандай, аты бар, аты жок. Иштеп жүргөндөр. Бирок ушул моментте ошол кечээ болгон окуяда ушундай инициатива көтөрүп эмерекчилердин жааматын бириктирейли, башын бириктирейли деген биздин өзүбүздүн максатыбыз буга чейин коюлуп келген. Ал ишке ашып келатат.
СПМ деген общественный организация түзгөнбүз. Ажкем биз болуп учредителибиз ошол жерде. Коомдук мекенде. Ооба. Союз производителей мебели да. Ошондой кылып түзгөнбүз. Февралда официальный открытиясы болгон. Бул союз деп өзүнүн аты эле айтып турбайбы ошо. Канча жыл болду? Могу февралда ачылган, быйылкы жылда. Биз атайын ошо көп жылдан бери коюп келаткан максаттар болчу да. Эмерекчилердин башын бириктирүү деген Негизги максат. Негизги максат ошол болчу. Кантип бириктиребиз, кантип иш алып барабыз деген иш пландар бар. Бирок могу кечеги болгон окуя бул дагы өзүнчө түрткү болду да. Ошол эмерекчилердин башын бириктирүүгө. Ошон үчүн биз могу СПМдин мүчөлөрү баары тикесинен тик туруп, ошол уюштуруу тобунда болушуп, аябай чоң жардам көрсөтүштү да. Баракелде. Айтсак болот, жаңылышпайсың, Алла өзү кечирсин. Бир жеңден кол чыгарышып. Ооба. Мактаныч эмес да бул, болбосун болгон окуя. Бирок жалпы эмерекчилердин баардыгына Алла разы болсун да. Жапа-тырмак киришип, сыртта калышкан жок. Канча деп эдиңизби сиз? Канча дегенге мен мынтип айтат элем. Бир 100дөй группада бала бар да азырчы. Ошол эмерекчилер. Бул жаман эмес. Эртеңки күнү биз ушул группа менен түзүлгөн ушул группа менен эмерекчилер менен сиз жаңы эле айттыңыз го, ошол болгон окуяда болгон каза тапкандарга бир Куран окутайлы деп атабыз. Эмерекчилер. Өзүңүздөр жаамат, Ооба, жаамат өзүчө Куран окутайлы, бир жерде чогулайлы деп ушул ойдон биздин ынтымагыбыз бекемделип кала берсин деп ушундай эмеге келдик. Анан бизге эмне жетишпей атат ушул күндө деп атасызбы? Жакшы агай. Мынакей азыр урматтуу угармандар, көрөрмандар, мынакей буюрса эмерекчилердин сөзүн угуп атасыздар. Ошол эртең буюрса Куран окутсаңыздар, Курандар кабыл болсун. Анан мен ойлойм, башка компания, башка ишкерлер болсун, балким башка тармактагыларга да бир мындай иштер үлгү өрнөк катарында. Анткени бул биринчи ынтымак болсо, анан иштер уланат экен да. Демек буюрса ошол биринчи сооп алуу максатында эң негизгиси ошол анда кабыл болсун. Амин. Сөз. Сиз өзүңүз белгилеп кеткендей, биз дагы элдин ичинен сыртка калбайлы деп ошол окуяга жардам берейин дедик. Анан экинчиден бул мактаныш же көрүнүш, эл айтсын, рия эмес, пиар эмес. Рия эмес. Алланын ыраазычылыгы үчүн деп биздин жааматта Аллага шүгүр намазкандар, имандуулар, ажыкелер барды. Ажыкем баш болгон, өзү ушул мен жана башында айтып кеттим го. Ынтымак кичинекей нерседен башталат экен да. Ынтымак бар жерде ырыс бар, достчулук бар, береке бар дегендей ушул кичинекей нерседен экөөбүз дос болуп келип, анан дагы бир эмерекчини тартып, дагы ошентип бизде жаамат толду. Аллага шүгүр, жакшы чар тараптуу жаамат, ынтымак бар. Кудайым буйруса, ушул ынтымак менен береке болуп, бизде Кыргызстанга эмне жетишпейт десе, ынтымак жетишпейт болгону. Дагы бир бекемдеш керек ынтымакты. Ошондо биз да Аллага жылабыз. Кантип Аллага жылабызса бизге сөзсүз түрдө ушул акча же алтын менен засыпать этип салыш керек эмес. Ынтымак менен жылабыз деген ойдомун да мен. Кудай буйрса. Өз негизи мындай дагы бир ушундай сөз бар, ошол ынтымак бар жерде ырыс кенен болот дейт. Анан ынтымак бар жерде жанагындай бюджет да жакшы көтөрүлөт дейт. Эң негизгиси дагы ички тышкы баягы биздин саясатыбызда да тынч болсо, буйрса жанагы келечегим алдыда да. Анан Талант агай айтсаңыз, мынакей ынтымак деп атабыз, ошол ынтымагыңыздар арта берсин. Башка балким Кыргызстан эмес, башка өлкөгө мен ойлойм, сиздердин ынтымагыңыздар үлгү ибарат болсун депчи. Анан амал менен деп атпайсыздарбы? Анан ошол жана 100 адам болсо, анын өзүнүн командасы бар да. 5тен, 10данбы, 30танбы. Өзүнчө эле сиздер бир аскер экен да. Иншалла. Билинбегени менен. Ошол мынакей мамлекетке, казынага акча түшүрүп атасыздар. Бул деген чоң эл үчүн дагы, биздин өлкө үчүн дагы чоң пайдасы тип атат. Мен ойлоп атам, ушул жалпы ишкерлер көп болсо, алар иш берет. Анан биздин мамлекетибизге, элибизге дагы жакшы болот. Кудай буйрса, мындай келечекте пландарыңыздар кандай дагы? Сөзсүз.
Келечекте өз үстүнө багы ишкерлик боюнча ар биринде чоң максаттар бар да. Ошо менен жылып отуруп атабыз, Кудай буйрса ийгиликтер жакшы болуп атат. Анан эми да эспем деп азыр бизде Данияр айтып кеткендей, ошонун негизинде азыр эми иш алып баратабыз. Чоң пландар бар, Кудай кааласа. Муну баягы кылганда эле ушул болду дебесек, алдын ала мындай деп алсаң дагы бар да, Кудай кааласа. Ишкерлерди дагы мемелерди тартсакпы, инвесторлорду тартып, ушул жааттан ар ким өзүнүн жаатын жакшы билет да. Биз мебешик болсок, дагы бир куруучулар ар ким өз жагынан ушинтип кыймылдай берсек, Кудай кааласа өнүгүүгө баратабыз. Эми өнүкпөй калдык дегенден алыспын да. Ар бир адам азыр өз алдынча өнүгүүдө, мамлекет деле өнүгүп атат. Анан баардыгына баягы сабырдуулук керек, өнүгүү деген ушул да. Бул мамлекетте де өз алдынча болуп туруш, илгерки тарыктарды карасак, 100 жылдап кылымдап согушуп келгенде эгемендүүлүк үчүнчү. Анан биз чынында айтканда бир 30 жыл болду да. Биз али мындай жашпыз да. Бирок ошого да карабай, мурункулагы мынтип салыштырып карасак, биз жакшы эле мындай баратабыз, Кудайга шүгүр. Жакшы буйрса мынакей жанагы ар бир амал ниетке жараша болот дейт. Анан ошо ааламды өзгөртүш үчүн адам өзү өзгөрүлүш керек экен да. Адам өзгөрсө аалам өзгөрүлөт дейт. Анан негизги ушул биздин Кыргызстаныбыздын келечеги кең. Сиздерде ишкерлер бар, мындай ар тараптан колдогон. Анан өзгөчө да ошол биз көрүп аттык өткөндө жаштарды. Анан ошол баягы бирөө кулагына ушул Түркиядан чоң суммада акча жасатмак экен, неме апрес жасатмак экен, ошону келип салып атат да, ошол элибиз үчүн депчи. Да бирөө ошол велик алам деп кичинекей бала акча чогулткан экен, 8000 канча, ошону алып келип берип атат. Ошол элибиз аман болсо муну алам. Элибиз аман болсо кулагыбызда, көзүбүздө баардыгы жасалат депчи. Анан көзүңө жаш алат экенсиң. Анан бирөө келип пенсиясын берип атат, бир апа келипчи. Карасаңыз, орустар келип атат, башка улуттагылар келип атат. Бизде эми көп улуттуу эл жашайт эмеспи? Кыргыз деген айкөл, кыргыз деген кол салбайт, кыргыз деген ушундай эл депчи. Анан сиздерде эмнени байкадыңыздар? Ошол иш-чаранын ичинде аралашып жүрүп аттыңыздар. Анан өзгөчө дагы аскерлерге дагы формаларын башкаларын жөнөтүп аттыңыздар. Кандай жардамдарды кылдыңыздар? Биз эми жардамдар ошо жөнөтүп атканда бирөөлөр эми билинет экен, эмне каерде кантип аткан биз билдирүү кылып койдук да. Ошо чогултуп атабыз, эмне муктаж болсо, улам WhatsApp'тардан да келип атпады. Бул керек экен, тил керек экен депчи. Анан ошолордун ичинен бир форма деп бирөөлөр кетип атат да, форма дегенден форма алып бердик. Аскерийчи. Андан бөлөк дагы ошо жанагы продуктуулардан неме кылдык да, көбүнчө ошого салым коштук да. Анан бирок бардык жактан эле ким колунан келишинче эле мемет аттыгы берип аттыгы дейм да. Ким колунан эмне келсе, ошонун үстүндө иштеп атышты да. Жакшы. Ушу элди жаштарды көрүп сиздерде кандай таасирлер калды мындай? Темирлан, ушул аралашып жүрүп өзүңүз айткандай ички дүйнөң бир көтөрүлөт экен. Патриот сезим, мекенчилдик сезим көтөрүлүп, өзгөрүлүп, жанагы Дворец спортко барганда айрыкча аябай эме болдум да, ушундай бир жаш балдарды көрүп алып, таңга көзүмө жаш алдым, ыйлагым келип. Мекен үчүн деп ошолор колубуздан келбесе, дагы ошол жака бара албасак да ушул жерден жардам берели деп чапкылашып, жаналарды ташып, тикеден тик туруп, ошо Кыргызстан баткен деп аябай эметишти. Кыйкырып, лозунг менен. Мен аябай ушундай бир ички сезимдерим өтө жогорку деңгээлде эметти да, мындай ойгонуп, патриотизм ойгонуп. Эми бизде ар дайым каныбызда бар, патриотизм менен жүрөбүз. Жана досум айткандай, мен укмуш патриотмун деп өзүңдү сезип жүрсөңчү, ошондой нерселерди көрүпчү, өзүң биякта эле калат экем деп ойлонуп калат экенсиң да. Эчтеке кыла албайт экенмин, эчтеке кылбай эле жүргөн турбаймынбы депчи. Ушундай ойлору кетти. Кандай болбосун, Алла ыраазы болсун. Биздин кичинекей кылган жумушубуздан да ушул ассоциациясы эскертишти да. Бир орус тил мугалими, өзү кыргыз, бирок орус тилинен сабак берет экен бир мектептен. Анан мен менен сүйлөшүп калсам, Кыргызстан кереси жок, тигиндей мындай аркы бир кетип калды. Анан жүрүңүз деп анан менен ошол
Кожомкул атында спорт ордосуна кирип калдык. Кирип баягы сиз айткандай кызмат кылып аткан жаранда кыйкырып, сүрөп, бири-бирин дем берип аткандарды көргөн тээ жыйлады. Мен оюм өзгөрүлдү дейт Темиртан. Мен тура эле кириштирсиң бул жака дейт. Баягы мындай өзүм мындай абдан теке береж экен да. Анан кийин мына карап, сиз айттым, сиздин алдыңызда канча окуучу бар. Ошолорго жакшы талим тарбия берсеңиз, ошол сиздин окуучуларыңыз болот. Байкуштарды көрүп алып анан ой өзгөрүлдү. Ошол сыяктуу мен ойлойм, балким сиз айткандай ар ким ал жерге барганда көзүнө жаш айланып, кыргыз деп бир туунун түбүнө биригип, баткерим деп кыйкырып, киминди ырдап салып атты да жүктөрдүчү. Ооба. Анан ошол волонтер, ошол жигиттер Мухаммад Али деген, анан ошол блогерлерибиздин башкарган Калыс деген жигиттерге бизге эфир кылып кетишти. Байкуштар кыйкырып үн чыкпай калган. Ооба. Карасаңыз, ар ким жапатырма кызмат кылып атты да. Ооба, ошол Күнү түнү. жигит менен да жеке тааныштык, барып жана жүктү салып барганда үнү бүтүп калыптыр. Ал жерден өтө толкундоо сезимдер пайда болот экен. Анан бир дагы бир досторубуз айткандай, аке, бир жерден форма кийип эле кетип калгым келип атат депчи. Ушундай сезимдерди да негизичи ал айтып бере албайсың ошол моментте. Бирок Алла разы болсун кыргыз элиме, кыргыз элинин ынтымагы бар экен. Биз дагы бир жолу доказывать эттик. Могу фейсбуктарда эмеде мына башка өлкөнүн Орусиянын элдери жазып атат, бул кыргыз эл кандай эл депчи. Кече дагы бир окудум. Булар бизден кеткен орус кыз экен, жазып атат да. Бизде Кыргызстанда дейт, кичине эле болсо дейт, кыргыз эли чогулат дагы өздөрү эле жардам көрсөтүп жасап коет деп атат да. Мен жанагы бир эмеге сурооңузга да бир толуктоо кылып коеюн, уруксат болсо. Кандай кылып жардам бердиңиздер дегенде, бизде негизинен биз тыйын чогултуп, анан кийин бир 5 позицияны бөлүп алып туруп, Алар кайсылар? Алып берейин дедик да, ошол тыйында. Ошонун ичинде эле ошол продукты да болду. Продукттан кайсы продуктлардан эмпетпеле койлу, продукты деп эле койлу. Анан экинчи направлениесин биз жанагы форма менен дрон деп койгонбуз да. Аны да кылдык. Форма менен дронду да кылдык. Анан основном ошо тамак ашкан да. Анан сөзсүз түрдө биз эмерекчилербиз да. Сөзсүз түрдө эмерек салынды аяка. Салып атканыңыздарды көрдүк. Эмерек салынды, эмерек кетти. Анан кийин жанагы мен кыргыз элиме айтып коеюн, кайрылып коеюн дедим эле. Кайрылыңыз. Урматтуу кыргыз элим, жетпей калды, барбай калат экен деген сөздөн бир аз алыс болсок, биздики Кудай сактасын, өзүнүн айылына башында эле ниет кылып койгонбуз, целевой кылып бир айылга деп, иншалла ошол айылга жетип барды. Ошол айылдагылар тозуп алды, түшүрүшүп алды. Жанагы мебелдер, эмеректер, кроваттар болсо атайын бир погран заставага жеткирилди. Ошондой да, ошондой бир Демек даректүү жетти. Даректүү жетти. Баракелде. Демек негизгиси ниетке жараша болот, ниетти оңдосок дагы жакшы болот. Кече дагы ошол алымдар жамаат дагы жөнөп кетти. Аркы күндөрү дагы ушу барып дуабыз менен, колубуз менен жардам кылалы депчи. Анан ошол эми азыркы учурда сиздердин көз карашта балким биздин эл карапайым жолсуз ишкерлер баткен элибизге, ошол жерибизге да кандай жардамдарды кылсак болот? Жардам бере турган дагы көп нерсе бар го, мына үйлөрү турат. Алардын канчасы байкуштар өмүр бою адамдар үйгө иштейсин да. Үй дегенин баягы алып келе бересиң, үйө бересиң дегендейчи. Анан ошонун бир замат эле монтип күлгө сапырылып жок болуп кетсе, адам кандай акыбалда калат да. Эми ошолорду эми кайра баштан дагы ошентип үй тургузуп, кайра жашоо, ошондой жашоо тиричиликке келишке аларга деле чынында мындай аябай кыйынчылыктар турат го деп ойлоп турабыз да. Эми ошол жака дагы баягы колдоо көрсөтөбүз, Кудай кааласа эми. Мен да чакырам кыргыз элиндечи, жөн калып калбайт бул болгону башталышы. Бул нерсе дагы балким биз үчүн бир неамат болду. Балким кыргыз элинин дагы бир муштумга биригишине дагы бир болду. Эми Кудай өзү маалымда кандай экендигинчи. Биз баягы парданын артын билбейбиз да. Парданын астындагы нерсени көрүп, анан ошого мындай реакция кылат экенбиз да.
бирок анын артын билбей эткенбиз да, артында кандай окуя болуп атканын андан кийин балким мунун нерсенин Демек, артында кудайтылган сценарий бар. Мунун ушул нерсенин артында бир чоң бир жакшылыктар тургандар. Кыргыз элинин баягы биригиши бул аябай бир биримдикти мындай кылды азыр. Бир болгондо мындай бирге калат экенбиз да. Эртең менен туруп ошол күнү баштадык да биз дагы анан 2-3 күн ушу менен жүрдүк. Анан эртең менен турсам, тиги балам машинасынын артына чоң А4 менен жазып, анан кийин скотчтоп коюптур да, мындайчы. Анан мен жазып коюптур да, анан карап сүйүндүм да, ушу балам дагы ушу Эмне деп жазыптыр? Ушул нерседен сыртта калбаганначы ыр жазып коюптур да. Окуп берсеңиз. Эйлиң кардай ак сенин перзентте болгон баткеним, жүзүңө түшпөй так сенин жаркырап турчу баткеним деп адамда жазып алып скотч менен жармаштырып коюптур. Дем аны менен жүрүп атат да, бул деле канча адамды ошол жака үгүттөгөндүк, биримдикке чакыргандык да. Анан туруп өзүмчө да сүйүнүп, деп балдарында ушундай нерсеге болуп атканда сүйүнүп калат экенсиң да, жүрөгүң жылып, ошон үчүн Балаңыз мындай жазабы, акындык? бир аз ошондой немеси бар. Муну өзү жаздыбы же бир жерден көчүрүп алдым, муну билбей сураган деле жокмун. Бирок өзү мындай жазган бир аз немеси бар, өнөрү бар да. Ошону чаптап жүрдү машинага. Ошону азыр деле чаптап жүрөт. Жакшы, Азамат. Бул демек баягы Данияр агай айткандай, жүрөктөн чыккан нерсе да. Баягы көзгө жаш аласың, анан жазасың дегендей. Анан ошол мынакей сиздер дагы чогуу барып аттыңыздар, көрүп аттыңыздар. Ошол Баткенден кайтып келгенибиздин элибиз бар. Апалар, жаш балдар Баткенде, Жаңы жерде, Ивановкада, Байтикте, Бишкекте, Көлүктө дегендей. Анан ошол апаларды көрүп баягы жүрөгүң ооруйт. Анан сиз айткандай ошол үй салыш үчүн 10, 15, 20 жылдап салып, анан жок болуп кетип атат да. Анан ошондой биздин бир туугандарыбыз да сабырдуу. Анан эң эски баатырлар ошол экен, ошолорду деп атам да. Ошол жерге туруп биз кетпейбиз дейт. Биздин жерибиз, элибиз, тажиктер менен биз куда кылып жүргөнбүз, алыш беришибиз бар. Ошолор айтып атат, буну 3-күч жумшады, башкалардын ою бар, дили узуктар бар депчи. Ошолорго эмне дейт элеңиздер? Данияр агай. Бул азыр баарыбыз телевидениеден массалык маалымат каражаттарынан көрүп окуп атабыз. Баткенден келген апалар, жаш балдар келип атат деп. Өзүңүз айткандай, Байтик айылында бир училище бар экен ошол жерде, профтех училище, ошонун общежитиясында жайгашты деген угуп биз өзүбүз барып келгенбиз. Өз көзүбүз менен көрүп келгиле жагдай деп барып көрдүк, сүйлөштүк, тааныштык. Апалар жүрөк оорутат. Кичинекей балдар, жаш балдар, 2 жаш, 3 жаш, 5 жаш. Ошолорду алып чоң апалары, энелери келиптир да. Кожоюндар болсо эркектер калыптыр Баткенде. Ошол жерде биз кандай кылып жардам беребиз деп барганбыз да, жеринен көрөлү деп. Жардам кылайлы десек, ошо общежитие жайгаштыр. Биринчи эме бар экен, кроваттар мындай. Эски экен общежитиячы. Анан төшөнчүлөрүн келгенде ошо Байтик эли сразу чуркап келип, төшөк-мөшөктөрүн ала келишип, кийим-кечектерин ала келишиптир. Ага деле муктаж эмескен да, чынын айтсам. Тамак ашка деле муктаж эмес. Тамак ашта бүт баарын карап чыктык. Келип атат элдер. Эл менен Алла ыраазы болсун. Ташып келип атат. Биз ошо барып көрүп келгенден кийин айкемдер чогуу сүйлөшүп, биз ушул келген иммиграция болуп келди да азыр бизге Баткенденчи. Айтайлы ошентип. Ошолор Кудайым буйруса тынчып калды, жайгашкандан кийин кийинки жардамыңды кандай кылып көрсөтөбүз деген маселеде койдук да азыр. Кандай кылып көрсөтөбүз? Азыр үйлөрү салынабы, же ошо келгендер ушул жерде калабы, жайгашабы, жайгашса ушул жеринен жардам берели, же кетсе ошо Баткенге барып жардам берели, кандай кылабыз деп. Биздин группабыз, жанагы ынтымагыбызда группа жабылган жок. Ачык мойдон. Жаңы кошулушуп атат, дагы келишип атат. Анан ошо демек сунуш пикирлерди күтөсүздөр. Сунуш пикирлерди күтөбүз. Анан ошого жараша биз эмерекчилер өзүбүзчө дагы өзүбүздүн сунушубузду да беребиз биз мамлекеттик деңгээлде. Бул биздин СПМ деген
айттык го жаңы эле союз производитель мебели деп. Ушул аркылуу биз үнүбүздү билдиребиз да. Ошол биз ушул СПМде иш алып барабыз биз өзүбүз. Жакшы. Талант Ажыке, сизде кандай кошумча? Кудай буйруса эми бара-бара дагы кандай экендигин көрө жатарбыз. Данияр айткандай, баягы ушул боюнча токтоп калган жокпуз. Мындан кийин да уланта беребиз. Анан ошо рахмат айткым келет ошол жерде чек арадагыларгачы. Азыр мына канча үй бүлө эме болбоду, мобилизация болду. Анан кийин ошончо дагы бүт эркектер ошол жерде калып, анан кээ бирлерден эми тууган баягы немелерден, тааныштардан угуп атабыз да, келбейбиз дейт экен да. Биз келсек чек ара эмне болот депчи. Ошонун бирөөсүнүн ал жерде тууган ойлоп атат, бирөөсү дагы эми жоготуулар көбү болбодубу, бирок ошону көрүп турса дагы баягы жүрөгү мекендеп согуп, чыныгы баягы баатырлар ошол жерде да. Ошолорго сый урмат айтарым ушуну. Мен баткендикмин десе ошо маршруткадан сыйлаганыңар үчүн ошолорго бир орун берип койгулачы дейм да. Эгерде кезекте турса алдыга өткөзүп койгулачы ошолордучу. Биз бияктан бара албасак дагы бирок ошолорго кылган сый урматыбыз ушул болсун да. Ошентип айтат элем да. Рахмат баткендиктерге. Жакшы. Анан мынакей биздин элибиз ынтымактуу эл го, илгертен ынтымактуу мынакей тобул токтогул атабыз дагы өтө жомарт эл болгон экен. Элдерге ырдаганда көп мал берсе ошон 7 жешеле таратып кетип калчу экен. Анан таарынат экен кээ мага арыгы түшүп келип калды десе, тууган сынып таарынып аткан турбай мага таарынмаганда кимге таарынат, кийинкиде болсо дагы берем депчи. Анан биздин элибиз мындай ынтымактын туу чокусун көрсөттү окшойт дүйнө жүзүнө. Пандемияда деле, буда деле, мурункусунда деле. Анан ошол элдин айланысы болот, апалар, байкуштар келип көрүп атасыздар, нарынан чыгып, таластан чыгып, көлдөн чыгып, жеттоодон чыгып, балдарга аскерлерге дуктан берип атты да. Чуу деген атка дем берет депчи, апалардын деми укмуш болот экен. Бүгүлбөгүлө, ийилбегиле, биз аркаңарда туруп атабыз. Биз жанагы дуа бул ибадаттын чучугу дейт го. Дуада, намаздарыбызда депчи. Анан ошондой апаларды көргөндө ошол Данияр мырза айткандай, өткөндө ошо биринчи күн эле ошол ак үйдүн тегерегинде балдар чогулуп анан 200дөн ашык балдар кетип калышты. Бири-бирине акча чогултуп эле кетип калышты да. Бар биз кантип турабыз? Бар жардам берели. Таш менен болсо дагы депчи. Карасаңыз, бизде курал жок экен, таш менен болсо да барабыз. Мен ушул жерде кантип турам? Анан көрөк ушул жерге барып өлгөнүм жакшы Кыргызстан үчүн. Мен жашадым деп бир аксакал айтып атат да, бир 60-70-деги. Анан ошондой ойлорду көргөндө чындап эле Кыргызстандын келечегин көрөсүң. Анан айтсаңыздар, ошол баягы эмистерде чоң аскерлер бар аркаңыздарда, жанагы 100 ошол биринчи атамандын аркасында чоң команда, жааматтар бар. Анан ой пландарды айттыңыздар. Эң негизгиси азыркы ошол биздин насихат радиосунун атынан, Марва телеканалынын атынан дагы биз эң негизгиси ушул апаларга, бир туугандарга, жакындарга кайрат тилейбиз. Анан убактыбыз карып баратат. Ошондой болсо дагы сиздерде балким сунуштар, балким кайрылуу жалпы элге. Данияр агай. Алла разы болсун Темирлан мырза. Ушундай жолугушууларды уюштуруп, элди ынтымакка чакырып, иманга чакырып келесиз ар дайым. Алла разы болсун сиздердин жааматтан, Марва ТВ, Насихат радиосу. Экинчиден жалпы кыргыз элиме, журтума айткым келет. Ынтымакта болойлу. Элибизде тынччылык болсун, береке болсун, башчыларыбызга бир ыймандуу башчыларды берсин Аллахым. Азыр да кеч эмес. Жана досум айткандай, бул бир Алладан келген сыноо болушу мүмкүн бизге, кыргыз элине келген. Ушул жерден биригип ынтымакка келишибиздин бир себеби да ушудан болуш керек деп ойлойм. Анан Кыргызстаныбыз өнүгүп өскөн, алдыңкы катардагы мыкты өлкөлөрдөн болсун деп ушундай бир калуу тилектерди айтасыз. Анан сиздер ишкер катарында билесиздер, ишкер катарында да плюс минустар бар. Биздин мамлекет жогорку кеңешке же мамлекетке кандай сунуш пикирлер барбы? Ал жөнүндө
бизде көп ойлор бар, тилектер бар, сунуштар бар. Ошолордон болсо да айтсаңыздар, анткени бизде эмерекчилер бир жакшы эл болот экен да. Таарынчак болбойт да, таарынбайт. жумшак мүнөз, Жумшак мүнөз, анан өзүнүн киндигин өзү кезип эле кетише берет да, ошо мыкты да, ушундай. Уста. Усталар да. жоктон бар кылып, Ооба, жоктон бар кылып биз 30 жылдан бери келатабыз да. Биз 26-27 жыл болду бизгечи. Ушул эмен аркалап келатканыбызда, мисалы үчүн досум экөөбүздүн кесибибиз, окуп бүткөн кесибибиз бөлөк. Мен энергетикмин. кесибиңиз боюнча. Кесибим боюнча мен энергетикмин. Анан карабайсызбы, тагдырдын эмеси. Базар экономикасы ушуга алып келди да бизде. Анан жаман эмес. Жакшы, Алла шүгүр. Мен мындай маселелер бар да биздечи. Бизде өнүгүп өсүшүн мамлекеттен эле келе берчи деп сурана бербеш керек да. Кей бербеш керек, нааразы боло бербеш керек. Бирок мамлекет да биз менен эр шаркак иш алып барыш керек да. Угуп биздин сунуштарды, бизде сунуштар көп. Ошон үчүн биз жана дагы бир жолу мен кайталап айтып кетейин, СПМ деп жана Союз производителей мебели деп түзгөнбүз. Ушул жерде бүт мебельный отрасльдагы иштеген адамдардын, мемлекетчилердин жааматы ушул СПМ аркылуу биз үнүбүздү билдиребиз да мамлекетке. Кандай болуп дегенде мен минтип айтып кетем, бир кыска бир сунуш айтып коеюнчу. Бирөө жакында айткан эле, мисалы үчүн бизге көп сунуштар келет да. СПМ мисалы үчүн бирөө айтат: "Байке, бизге лизинг менен бир жакшы оборудованияларды алып берсеңиздер" дейт. Мамлекет аркылуу сүйлөшүп. Биз иштеп ошону төлөп берели, бир определенный убакытка бөлүп берсе деп атат да. Жеңилдетилген лизинг менен дейт да. Мамлекетке биз налог төккөн менен мамлекет өнүгүп өсүп кетпейт. Бизде ушундай чар тараптуу көп нерселер бар да, маселелер бар да. Ошо маселелерде взаимодействовать этип мамлекеттик органдар биз менен иштесе жакшы болот да. Биз дагы бир мамлекеттик орган бар, Кыргыз индустрия дегенчи. Ошол Кыргыз индустрия менен биз иштесек болот да. Бул жерде кичине бир маселелер бар, ошолордун бир аз жеңилдетүү карап берип, биз менен төгөрөк столго отурса, биз көп маселелерди коюп чогуу чечкенге биз дайынбыз мамлекеттик органдар менен. Жакшы. Данияр агай, кечээ ушундай аркы күнү бир жакшы бир жерге бардык да. Замир деген байке бар экен. Анан бир ишканасы бар экен. Ошол жерде жыгачтарды сүйлөтөт экен. Ооба. Жыгач уста. Жоктон бар кылат экен. Анан ошол байкени көрүп, ал жерде аралап жүрүп, мага мындай ой толгоо келди да. Ал мамлекет, өкмөт колдоп койсо, ал кишини баягы сонун идеялары бар экен. Агынан жарылып атат да. Анан эми болбосо ага дагы шарттар түзүлсө, ал да көп нерсени жасап, көп адамга жумуш берип, Кыргызстанда эмес, ал Орто Азия, балким дүйнө жүзүнүн бир мындай көп идеялары бар экен, сонун нерселер. Ошолор менен камсыз болгонго эмерек менен башкасы менен мындай керемет бир адам экен да. Ошол сыяктуу бизде жүздөп, миңдеп саналат да. Ооба. Кандай дейсиз? Антике. Ошолор боюнча дагы кандай сиздерде мындай идеялар бар? Биздин мамлекет кээде ушундай баягы тарынгандар укпай эле анан башкача маселелер чыгып калып атпайбы? Ооба. Угуш керек кээде. Угуш керек. Сунуштарда кеңешүүдө биреги бар. Бизде сунуш беришибиз керек да аларга. Мындай анан аларды ошо сунушту жакын эле мамлекет мынакей Кытай биздин бул жерде эле турат, бирок аябай өнүгүп өсүп атат да. Биз анын жанында бардык баягы мамлекеттерди карасаң жакындыкы өлкөдө өнүгүп кетишке эле да, ошону карап отуруп делечи, ошонун бир жасаганын бир 10-1 жасасаң деле мындай ийгилик да. Анан ошол мен ойлойм, ошо Кытайга болгон бир сапарларды кылыш керек, мындай уюштуруу иштерин кылыш керек да. Мисалы ошол жакта өндүрүүчүлөрдү тажрыйба алмашуу, бул жактан биздин ошол жактарды бир камсыз кылып, бизге ошол жака бара турган бир жолдорду бир жеңилдетип, ушуларды сүйлөшүүлөрдү кылып берсе, мисалы ар бир адам өзүнүн кесиби менен барса бирдеме алып келет да, ал сөзсүз түрдөчү. Мынаяктан туруп деле азыр ойдонуп бирдеме кылып атпайсыңбы? Эки жака барбай деле телефондон карап делечи, дүйнө жүзүн карап атпайсың, муну кылсак болот экен, мындай кылсак болот экен депчи. Барып ошол жерден көрүп, ошол жерде кичине практиковать этип келсең, ал абдан көп чоң нерселерди алып келесиң да. Ушундай нерселерди мына бизде азыр Данияр айткандай Союз производителей мебели түзүлдүк да. Ушунун алкагында ушундай иштерди кылсак болот да, мамлекеттин дагы
бизге салым кошсо мындай жакшы болот да, тез болот да бул нерсе. Жанагы идеялар толтурат. Темирлан аябай көп идея. Негизи бул эмерекчилер булар өзү усталар болот да. Усталар болот. Анан буларда мындай көз караш, художественный көз караш болот. Чыгармачылык мындайчы бирдемени мынтип карап туруп, мындай жасасам кандай болот, мындай жасасам кандай болот деп баарын даже бухгалтерия жагынан да күчтүү болот булар. Бул мынча сумма болсо, анан экономика жагынан дачы бул бизде өтөбү, анан өтпөйбү, анан кайсыл просто болот атат, кайсыны кыла койсо кандай болуп толтура да, мындай идея толтура. Болгон ошону кылыш үчүн мындай түрткү болуш керек да. Жакшы. Анан ошол азыр өзүбүз кылып атабыз. Эмерекчилер кылып атат. Кудайга шүгүр да. Даже мына мен кечээ күнү Алматага барып келдим, мындай бир аз мындай көрдүм да. Ал жак бизге караганда чоң, Алмата мурунку борбош неме болчу. Анан чынын айтканда даже бизден андан күчтүү балдар бар. Барса ал жакты багындырып кое турган балдар бар да, биздечи жөн эле сүйлөсө, бирок сүйлөгөндө да кыла турган балдар бар да. Мен көрүп келдим ошолордун ордун. Бул ушул жерден ушундай кылса болот экен деп келдим да, бирок ошого баягы мындай айтканда каражат керек да. Баары келип эле каражатка келип такат. Анан каражат маселеси болду. Идеяң калып кетет да ичиңдечи, башыңда өзүңдө жүрө берет, бир аз кылганын кыласың, баягы акчаңа жарашат, анан мындай чоң бир немеге чалып алат экенсиң да. Ошол дагы ошол Замир байкенин бир ишин көрдүк да, эмгегин көрдүк. Бир стол жасап аткан экен. Ал стол эми Кыргызстандандай жок. Мен көрө элек болчумун, жаңы көрдүм да, мындай өзгөчө. Ошол баягы буттарын алып койсо жылат экен, ар бир кыскасы ушундай бир мындай уникалдуу да. Анан учурдун талабына ылайык. Аны алып өзүнчө чогултуп койсоң да болот экен. Кыскасы чоңоюп кичинерип бир нерсе болот экен. Буттарды башкача шыгылып, сонун заманбап, учурдун талабына ылайык. Ошол сыяктуу бизде негизги кайсыл тармак болбосун кыргыздардын мындай керемет адам болот экен да. Анан ошондой адамдарды мамлекет силер айткандай балким ошол чогултуп 5-6 чакырып, идеяларды ортого салып, колдоп койсок, балким мен ойлоп атам, ушундай ишканаларды балким Баткен жакка да көбүрөөк ачыш керек. Чоң ачсак, ошол жак иш менен камсыз болсо, анан акчалуу болсо дагы бюджет, экономика, билим агартуу деген тармактар балдар жакшы окуйт, жакшы өсөт деген ойлор жаралат да. Кандай дейсиз, Данияр Беке? Ушул боюнча дагы ушул СПМдин алкагында окуу жай боюнча да бизде бир пландар бар да. Профтех училищалар менен Илчелер менен кесиптик. Ошол училищалар менен бир тыкыз байланышта болуп иш алып барсак деген бир маселелерди койгонбуз. Анан өзүбүз дагы ушул бир срочный деп коелучу, тез арада үйрөнүү деген курста, мисалы үчүн мейманчиликтер. 1 айлыкпы, 1,5 айлыкпы, мейли 2 ай болсун да, основной навыкасын көрсөтүп берсек, үйрөтүп берсек, ошо сертификат берип эле, анан ошол цехтер менен, өндүрүшчүлөр менен байланышып, биз дайын кадрлар дайындап берсекпи дегенбиз да. Мен билгени 4 лицей бар, ушул эмерекчилер. 4 лицей бар экен. Эми азыр деген кичине башкача экен да. Биз ушу бул кадрлар боюнча негизи айтып кетип турган нерсе да, бул бизде дагы бул уже эме жетишпей жатат да, жетишсиздик болуп атат. Биздин балдар, жаштардын баардыгы сыртка чыгып атат. Том числе ошол Баткен дагы да, Баткенде жаштар дагы жок экен. Бүт сыртта экен, ушу Бишкекти көрбөй эле Москвага өтүп кеткендер бар экен. Дароо элечи, анан ошо өкүнүчтүү нерсе да. Гейсиң да ушулар жаштар сыртка чыгып кеткенчи, бизге жаштар сыртка кетпеш керек. Патриотизм болуш керек. Биз өзүбүз жана айтып кеттим го, киндигибизди кезип, астыга жылдырышыбыз керек да. Жалаң эле эмен карап отура бербечи. Өйдө жакта карап отура бербей. Анан сиз бул биз кесибиз жөнүндө суроолор берсеңизчи, биздике түгөнбөйт да. Анан улам нары жактан оргуштап чыга берет. Кененирээк бир убакыт менен чакырып чакырабыз. Кенен сүйлөп беребиз да. Бул жөнүндө эмерекчилердин көйгөйүн айтып беребиз. Акындарды эле Төгөбүз дегиз. Сунуштарыбызды айтып беребиз. Мен бир кыска айтып коеюнчу, 10 секундунда жетишемби? Жетишесиз. Могу мамлекеттик деңгээлде, мисалы үчүн, ишкерлерди чакырып, төгөрөк столго президентибизби, премьерибизби чакыргандачы, баягы эле кишилер бар отурат да.
Мисалы үчүн Талант мырзаны чакырса болот да. 26 жылдан бери биз келе атабыз. Кайнап келе атабыз. 1-2-4-4. Арманым аттын башындай, кожомкулдун ташындай деп. Анан биз дагы билебиз да, могу орто ишке средний бизнес деп коет го, орто эмеде ишкерлерди, кичи ишкерлер менен дагы жолугушуулар кылса, бул өтө эффектүү нерсе. Мебелиштер канча деп жана башында сурабадыңызбы? Мебелиштер 2000ден ашык. Бали. Ana ошонун баардыгын бизчи Кудайым буйруса өзүмө бириктирели деп атабыз. Гараждагыларын гараждан чыгарайлы деп атабыз да, иншалла. Биз айтып турдум ошо. Заманбап учурдун талабына жараша. Биздин эмеге мындай тиешелүү суроолор болсо биз өтүп кетебиз, чыгып кетет. Ошон үчүн бир кенен убакытта болсо чакырсаңыз биз кенен сүйлөп беребиз. Чакырабыз. Темасы бөлөк болгон соң жакшы эмете албай атабыз. Жакшы сүйлөп бердиңиздер. Кыска убакыттын ичинде абдан элге керектүү, маңыздуу нерселер чыгардыңыздар. Анда элге жыйынтыктоо каалоо тилек сөзүңүздөр болсун. Талант ага, сөзсүздө. Ошо элибизде тынччылык болсун, Темирлан. Кудай таалам ушу бул дагы жана башында айтып кеткендей бир бизге болгон жакшылык нерседин артында жакшылык нерсе бар деп дуа кылайлычы, бар деп билейчи мындай эле эмебиз жүрөгүбүз мененчи. Мындай когалаң болуп кетти, мунун артында айтат го, бир жамандыктын артында эки жакшылык бар, эгер ага сабыр кылсаңар депчи. Анан биз албетте сабыр кылдык, биз басып кирген жокпуз, бизге келди, биз коргондук, биз сабыр кылып эле келатабыз. Кудай таалам көрүп турат бул нерсе, ушул нерсе менен сыналып аткандырбыз Алланын алдындачы. Бирок айтам, бул сыноолордо мындай туруктуу эле турат, Кудайга жаккандай эле мамиледе болдук го, кошуна колоңдорго кошуңарга дагы депчи. Анан ошо эл жерибизде аманчылык эң башкысы ушу тынччылык болсун. Анан ушу кечеги коголаңдан каза болгондордун үй бүлөлөрүнө сабырлык тилейм. Жаткан жерлер жайлуу болсун, ыйманы жолдош болсун. Ушу жакшылыктар болсун элибизге. Рахмат, Данияр агай. Темирлан мырза, Алла разы болсун сиздерден. Ушундай бизди да чакырып, үнүбүздү угузуп элге жеткирип атканыңарга Алла разы болсун. Мен жалпы кыргыз элиме, журтума айтат элем. Ушул Баткенде баатыр элибизге дагы мындан дагы кайраттуулукту каалайт элем, сабырлуулукту каалайт элем. Анан жалпы өзүмдүн атыман жана жалпы биздин коллегаларыбыздын атынан, эмерекчилердин атынан кайрат айтат элем. Кыргыз элиме ынтымак, береке, сабырдуулук каалайм. Баарыңыздар аман болуңуздар. Кудайым буйруса, кыргыз элим, Кыргызстаныбыз дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы мамлекеттердин арасында болот иншалла. Кудай буйруса. Рахмат, урматтуу агалар, алтындай болгон убактыңыздар бөлүп келип, ушул кыргыз элге, биздин Марвага, насихатка жакшы омоктуу ойду ортого салып, жакшы дем бердиңиздер. Ишиңиздер ийгилик болсун. Урматтуу кыргыз калкым, эл жерибизде тынчтык болсун, ынтымак болсун. Ошол апалар, балдар, аталар ыйлабасын. Ынтымак бар жерде ырыс бар деп кыргыз эч агыл айткан. Биздин ата-бабаларыбыз тарбиясында, тарыхта айтып кеткендей, биз бирөөгө басып барбайбыз. Бирок басып келгендер жообун бергенге да даяр биздин аскерлер. Жалпы ошол биздин чыгармачыл жамааттын атынан өтүп кеткен бир туугандарыбыздын жалпы жакындарына кайрат айтабыз. Ден соолукта болуңуздар. Кудай буйрса Кыргызстаныбыз байрагы бийик, желеги бийик, күчтүү өнүп өскөн өлкө болот. Ал сиздер менен эң негизгиси колубуздан биринчи дуа кылалы жана колубузда иш болсо амал кылалы. Кийинки ободон амандашканча Кыргызстаныбыз тынч, дүйнө жүзү тынч болсун. Аллах тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун.